Саламатсыңарбы 7 класстын окуучулары. Бүгүн биз силер менен 32 тема сумманын квадратынын жана айырманын квадратынын формулаларынын жардамы менен көбөйтүүчүлөргө ажыратуу деген теманы үйрөнөбүз. Анда эмесе баштайлы сабагыбызга. Биз кечээки сабагыбызда кыскача көбөйтүүчүлөрдүн формулаларын үйрөнгөнбүз. Эки формуласын үйрөндүк биз ал жерде. Эгер кашанын сыртында a плюс b'нын квадраты болсо, анан кийин a минус b'нын квадраты болсо, эмне кылабыз? Кандай ачабыз? Ал эмне кандай иштейбиз? Ошол маселени үйрөнгөнбүз. Эми ошол эле менен кайтып тетерисин иштейбиз. Аркасына берилген көпмүчөлөрдү биз көбөйтүүчү түрүндө жазып алабыз. Биз эки формула үйрөнгөнбүз кечээ. Жазайлы анда. A квадрат плюс 2ab плюс b квадрат. Бул эмненин ачылышы эле? Бул a плюс b'нын квадраты болчу. Ушул эле неме дагы, ушун минусу болсо кантет элек? A квадрат минус 2ab плюс b квадрат деп жазабыз. Бул кимдики? A минус b'нын квадраты болчу. Ушул эки формула аркылуу бүгүн биз эмелерди сумманын квадратын жана айырманын квадратынын формуласынын жардамы менен көбөйтүүчүлөргө ажыратууну үйрөнөбүз. Анда эмесе биринчи мисалыбызды иштейли китебибизден. Биринчи мисал. 9x квадрат плюс 30x плюс 25 экен. 3 мүчөсүн көбөйтүүчүлөргө ажыратайлы биз. Эми биз эмне кылабыз? Биринчи бул жерден формулабызга карайбыз. Формулабыздын эмне? Арасы плюс экен, анан бул формулабызга карайбыз. Биринчиси a-нын квадраты. A-нын квадраты болуш үчүн бул жерде эмне болуш керек? Эмненин квадраты? 9x квадрат. 3x-тин квадраты бул. 3x-тин квадраты болсо 3-тин квадраты 9, x-тин квадраты x квадрат болот. Плюс ортосу 4 турсун. 25 эмненин квадраты? 5-тин. Анда 5-тин квадрат деп жазсак болот. A менен b'бызды таптык. 3x экен, 5 экен. Анда ортодогу эмне болот? 2ab болот. 2 a-нын ордуна эмне жазам мен? 3x жазам. 3x b'нын ордуна 5 жазам. Бул жерде эмне болду? 3x-тин квадраты плюс 30x плюс 25. Туура иштеди ме бул жерде? Демек, биз формуламызга алып койсок, бул жерден a-быз канча болду? 3x плюс бул эмне? 5 квадраты. Эмне кылдык биз? Көбөйтүүчүлөргө ажыратып жазып алдык. Мындайча айтканда, кечээки иштегенибиздин буну кантип ачыш жолуну көбөйткөндө эмне болот? Ошону үйрөнгөнбүз. Бүгүн ошонун тетерисинче берилгенди кайтып көбөйтүүчү түрүндө формулага кандай киргизебиз деген эмени үйрөнүп атабыз бүгүн. Экинчи мисалыбызды карайлы. A-нын квадраты минус 20ab квадрат плюс 100b'нын 4 экен. Буну кантип көбөйтүүчүлөргө ажыратабыз? Формулага карайлы. Эмне болот формулада? A-нын квадраты дейт. Бул жер демек A-нын квадраты экен. Минус менен 4 болсун. Бул жер плюс бул эмне болот? 10b'нын квадраттын квадраты болот. Себеп 10-нын квадраты 100, b'нын 4 болуш үчүн квадратынын квадраты болсо b'нын 4 болот. Демек формулада эмне бар бул жерде? 2 бар экен. Бул 20 экен. Кандай жазып коюптмун? 20 ab квадрат экен. Демек формулабыз боюнча 2 бар. 2-nin өзү жазылат. Анан кийин бул жак a болду. Бул жагы эмне болот? 10b квадрат. 10b квадрат. Көйтүп көрсөк, 2-nin 10-га көйсөк 20 ab квадрат туура болду. Демек, биздин a'быз канча экен?
A'nın orduda A'nı жазат ekенбиz. A minus nima ekan? 10b kvadratın. Эгерде ушул өзү kvadratка көйтүп алсак, бул келип чыгат. Эми силер менен 893-нün A'sını иштейли. Эгерде x kvadrat deydi bu жерде. X kvadrat plus 2xy plus y kvadrat болсо дейт. Bunu мыйгылайлы жазуулайлы. Биринчиси A'нын квадраты демек x экен. Бунусу y экен. Бунун квадраты болсо бул эмне болот? Буга теңдеш болот, барабар болот. B'sini иштейли. P kvadrat minus 2pq plus q'nun kvadratı eкен. Arası бул жер минус экен. Андан эмне болот бул жер? P minus q'nun kvadratı болот. Формада 2 бар. Демек p q өзү эле жазылат деген сөз. V'sini карайлы. A kvadrat plus 12a plus 36 eкен. Эми демек бул жер канча? A'нын квадраты болот. Бул жер 6-нын квадраты. Демек формулада 2 бар, A бар, анан кийин бул жак 6 плюс болот. 2-ні 6-га көчүрсөң 12. Демек биз экен A анан 6 экен. A плюс 6-нын квадратын ача турган болсок, бул буга барабар, теңдеш. G'sini иштейли. 64 plus 16b plus b kvadrat eкен. Эми 64 эмненин квадраты болушу мүмкүн? 8-дин квадраты. Анда буну 8-дин квадраты деп жазсак болот. Плюс b'ni өзүнү жазылат. B'нин квадраты болот. Плюс экен. Демек формулада 2 бар, 8 бар, b бар. 2-ні 8-ге көчүрсөк 16. Демек туура иштедик. 8 плюс b'нин несі? Kvadrat eкен бул. G'sini иштейлеми. 1 minus 2z plus z kvadrat deydi. Demek bul mekan z'nin kvadratı ekan. Bul 1'nin kvadratı bolot. 1. Öz minus. Formulada ne var? 2 көйтүлгөн 1 көйтүлгөн z var. Z plus болот. Demek bizdeki 1 minus arası bul жер minus болғанча demek minus болот. Z'nin kvadratı ekan. Эгер ушуну ача турган болсок, ушундай болуп ачылат. Y'sini иштейди. N kvadrat plus 4n plus 4 ekan. Formula боюнча demek n'nin kvadratı болсо n болот. Plus бул жерде 2 көйтүлгөн n десек болот. Plus 2'nin kvadratı десек болот бул жерде 4. Demek n анан 2 экен биздики. N plus 2'nin kvadratı eкен. Эмне кылдык биз? Берилген көп мүчөлөрдү көбөйтүүчүлөргө ажыраттык. Мына көбөйтүү түрүндө жазып алдык. Кийинки мисалыбызды иштейли. Doksan dördüncü sürünü işteyle. Birazdan kançesini işledik. 893 işledi bize. ...894. misal işteyle. A'sını işlep görelim. ...4x kvadrat plus 12x plus 9 ekan. Bu ne? Жасайлы ажыратып 2x'tin kvadratı бул плюс ортон жазбай турайын. Бул эмне? 3'түн kvadratı. Демек формула боюнча 2 көбөйтүлгөн a ордуна 2x, b'нын ордуна 3 жазам. Көбөйтүп көрөйүн, 12 туура болду. Демек бул биздики 2x плюс 3'түн эмеси экен?
квадраты экени. Эми силерге татаалыраак болгондор жерлерди иштейли. Башкачараак мисалдарды. 896 иштейли. 896 суроону иштейли. Төмөнкү бизге мындай деп атат бул жерде. 896 суроо. Төмөнкү 3 мүчөнүн 2 мүчөсүн квадратка түрүндө көрсөтүүгө мүмкүн болгондой кылып, жылдызча белгисинин ордуна 1 мүчө жазгыла дейт. Көп мүчө түрүндө жаза тургандай болуш үчүн ал жылдызчанын ордуна эмне коюш керек деп атат бизге. Анда кошо иштейли. A'сында бизге мындай жазылат. Жылдызча бар экен. Плюс 56A плюс канча экен? 49 экен. Демек формулабызга түшүрөлү буну. 49 эмненин квадраты бул жерден? 7'nin квадраты. Демек 1 мүчөбүздү таптык. B'sini таптык. 7 экен. Плюс формула боюнча мына жерде эмне болот? 2 көбөйтүлгөн, демек 7 бар. 2 көбөйтүлгөн 7 болсо 14. 56 болуш үчүн канча көбөйтүшүм керек буну? Дагы 4кө көбөйтүшүм керек, 4 A'га көбөйтүшүм керек. Демек, экинчи четке көбөйтсөк 14, 14'тү 4кө көбөйтсөк 56 A болду. Демек, бул формуладан келди. Бул 7 B'ныкы, демек A'быз канча экен? 4A экен. 4A'нын эмеси болот анда бул жерге? 4A'нын квадраты. Демек, жылдызчанын ордуна эмне койсок туура болот экен? 4A'нын койсок, 4A'нын квадратын койсок, эгер туура болот экен. Б'сын иштейли эми, ушул суроонун. 36 минус 12x плюс жылдызча бар экен. Жылдызчанын ордуна эмне келет? Демек, бул жерде 36 эмненин квадраты? 6'нын квадраты. Демек, 6'нын квадраты деп жазсам болот. Арасында экен минус экен. Формула боюнча 2 жазам, A'ны жазсам 6 жазам, 12 болду. Демек, x эле калды. Демек, b эмне экен? X экен. Плюс x'тин квадраты десек туура болот. Демек, жылдызчанын ордуна эмнени койсок туура болот экен? X квадратты койсом туура болот экен. Эми 897 суроону иштейм деп көрөйлү. 897 суроо. A'сын иштейли. Жылдызча коюлуптур бул жерге. Плюс 2A'нын квадраты дейт. Барабар. Жылдызча плюс 12AB плюс жылдызча дейт бул жерге. Теңдештик келип чыккандай кылып, жылдызча белгисинин ордуна жетпеген ар бир мүчөнү жазгыла дейт. Эгерде буну теңдеш кылып жазыш үчүн, бул жакты бул жакка тең кылыш үчүн, бул жак көбөйтүү түрүндө берилген, булар эмне? Кошуу икемдүү көпмүчө түрүндө берилген. Экөөнү барабар кылыш үчүн жылдызчанын ордуна эмнелерди коюш керек деген суроо болот бизге. Демек, B мүчөбүздү билем, 2A экен. Анда ордуна коюп жазсак болот. Демек, x дейли бул жерде. Жылдызчанын ордуна x деп койсок да болот, же жылдызча бойдон кала берсин. Барабар жылдызчанын квадраты болот бул жерде. Эмне экенин билбейм. Плюс 12A дейт. Сөз үстүндө буну майдалап жаза турган болсом, формулада 2 бар, B канча? 2A болот, Бул B'сы мына жер. B деген ордуна бул формуладагы 2. Эми A'ны табышым керек мына жерде. A канча? Эми экөөнү көрсөм 4A болот, 4A 12A кылыш үчүн эмне жазышым керек мен? 3 B'ны жазышым керек, Үчөөнү көбөйткөндө эмне болот? Бул жерден муну көбөйткөнүмдө муну келип чыгыш керек. Туурабы карайлы. 2 2 көбөйт 4 жерде 3 12. A B болду, болду. Демек, 2A эмне экенин билем мен? Муну B экинчи мүчө экенин билем. Демек, биринчи мүчө эмне экен? 3 B экен. Демек, бул жерге 3 B'нын кашак алып жазабыз сөзсүз түрдө. Кашак албай койсок туура эмес болуп калат. 3 B'нын квадраты, бул жерде эмне болот? 2A'нын квадраты болот. Демек, толук түрдө жазайлы. Мына жерге эмне жазабыз? 3B плюс 2A'нын квадраты экен бул. Буну ачканыбызда биз канча ачабыз?
Birinchinin kvadrati formula boyunca 3b'nin kvadrati plus 2 ko'paytirilgan formuladan 3b ko'paytirilgan 2a plus 2a'nın kaçak alıp yazarız? Kvadrati. Demek bu жерде ne olur? 3b'nin kvadrati 9b kvadrat plus 12ab plus 4a kvadrat. Bu ne? 3b plus 2a'nın kvadratı. Demek biz ne aldık? Жылдызчанын ордуна кое турган кайсы мүчөлөр келишин биз эмне кылдык? Таптык. Ушу менен бүгүнкү сабагыбыз бүттү. Кийинки сабак көрүшкөнчө саламатта калгыла.